Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 8 февраль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан, атап айтканда Мамат айылынан сатыла турган Полторашка түбүндөгү 4 бөлмөдөн турган даяр жер үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар мына ушул Мамат айылынын кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Маадыны көздөй бул жака түп-түз жүрүп келе бересиздер. Бул жол менен бир 6 километр түз жүрүп келгениңиздерде жолдун сол тарабында бул тарапта самсакана, ошол самсакананын эле бет маңдайында мына ушул Мамат айылы жайгашкан туугандар. Так, Мамат айылына киресиздер, ичкериге түп-түз 900 метр жүрүп барсаңыздар 3 көчө бар. Ошол 3 көчөнүн кайчылашында жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз жакын эле. Мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Маады Баш Булак тарапка карап бет аласыздар. Мынакей туугандар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака түп-түз жүрүп келгениңиздерде мына ушул жерде 3 көчө болуп калат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушул эле 3 көчөнүн жанында жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Азыр мен колдон келишинче жанагы сатыла турган жер үй тууралуу толук маалымат берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Албетте эле өзүңүздөр дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Так, азыр бул тараптан киреткенбиз. Киргениңиздерде эле бул кошунаңыздар болуп калат. Наркы мына ушул үй сатыкка коюлду туугандар. Көчөнүн боюнда эле жайгашкан. Мына ушундай темир тосмон менен тосулуп чек аралары такталган. Сатыла турган жер үйдүн жери документ боюнча 5 соток экен. Бирок бул жагы көчө бою болгон үчүн, ылдый тарабы болсо жардын бою болгон үчүн жерлерди кошуп алган экен. Азыр болжол менен бул сатыла турган жер үйдүн жери 15 соток чыгып калат. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар туугандар. Суу маселесине келе турган болсок, мына ушул көчөнүн боюнан кадимкидей таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Мындайча айтканда, сиздерде суу, свет боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Таза суу кадимкидей келген. Жерин көрүп атасыздар, үйдүн алды короосу тегиз, атайын тегиз деп койгон экен үй ээси. Бирок мына ушул өйдө тарабы бир аз дөңсө болуп калат. Ылдый тарабы дагы бир аз дөңсө, уклон болуп калат. Бул тарапта тандыры жана ошондой эле отун канасы дагы жайгашкан туугандар. Так, жерин айттык, условияларын айттык. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели. Полторашка түбүндөгү 4 бөлмөдөн турган жер үй туугандар. Узун турасы 8ге 11, бышыкыш менен тургузулган. Үйдүн сыртын көрүп атасыздар, кумшубак болгон, крышасы шифр менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Мындайча айтканда, даяр жер үй туугандар, киелип эле жашай бересиздер, эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Анан өтө сонун жерде жайгашыптыр. Мага жакты бул жер. Абасы таза, тынч, природный жер экен. Анан шаарга дагы жакын. Болжол менен бир 15 мүнөттө Ош шаарына кирип барасыздар. Азыр биринчи үйүн көргөзүп коелу. Так, бул киргениңиздерде мына ушундай прихожкасы. Коридорлордо кеңиргенен кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү. Кухня кылып алсаңыздар болот. Бөлмөлөр кеңиргенен, потолоктор бийик, асты полу ОСБ жыгач. Күнгөй тарапта жайгашкан жер үй, мына ушундай күн тийип турат экен. Бул тарапта печкасы, ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Үй ээси айтып атат, печкасы өтө сонун иштейт дейт. Бул болсо спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул тарапта духовкасы дагы бар. Мына ушундай жаңы мебелдердин бүт бардыгы сиздерге калтырылат экен туугандар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Анан потологу чердагы черный потолок болгон, крышасы болсо шипр менен жабылган. Бул үйдүн салынганына 6 жыл болуптур, ровно. Бирок үй ээси бул жерде 1 жыл гана жашаптыр. Негизи Алайда турат экен. Ошол жакта мал жандык багып,
ошол жакта жашайт экен. Бул жактагы бош турган үйүн сатыкка коюп атыптыр. Негизи бул жерде өзү 1 жыл жашаган. Негизи ремонттору жакшы, мындай неме алганда. Так, бул өйдө дөңсө тараптан караганыңыздарда бул үй мындай бир кабаттуу үйдөй эле болуп көрүнөт экен. Бул жакта болсо түшүп жакшына карасаңыздар, үй Полторашка түбүндөгү жер үй. Мынакей подвалы, бирок кадимкидей времянка катары кылып жашасаңыздар болот. Потолокторун көрүп атасыздар, бийик, 2,5 метр чыгат экен. Бул тарапта дагы бир коридору. Бул жакта болсо узун конок бөлмөсүндөй узун бир бөлмө экен. Азыркы учурда лампочкасы күйүп калыптыр, ошол себептен көргөзө албай атабыз. Мына ушундай. Так, мектеп, бала бакча, магазин ушул Мамат айылында бар туугандар. Мектеп, бала бакча, магазин, мечит бардыгы бар. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Анан бул жерге айылдын аяк тарабына чейин 127 маршрутка каттайт, өзүңүздөр билесиздер. Ал маршрутка шаардын буш-буштарына барат. Ушуну дагы эске алыңыздар. Чек арасы мына ушул темир тосмого чейин болуп калат экен. Өйдө тарабы болсо ошол көчөнүн боюндагы темир тосмого чейин болуп калат. Кыскасы, фактически эсептегенде жери 15 соток туугандар. Үйдүн сырттан көрүнүшү мына ушундай. Үйдүн арт тарабында болсо 1 метр аралыктагы калтырылган. Так, дагы кандай маалымат берсек? Бул жер 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Андыктан эч камсынабай ала берсеңиздер болот. Анан сатып аткан себеби баарыңыздарга эле кызык болот. Бул жерде үй ээси мага айтты. Негизи алайда жашап ошол жакта мал багып көнүп калганыбызды атат. Бул жакта шаарда бир аз жашоо кыйын болуп калат экен. Ошол себептен бул бош турган үйүбүздү сатайын деп атабыз дейт. Так, башка үйдүн косяктары жок. Жакшы ниетте, жакшы качестводо эле салганбыз дейт. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, бүт бардыгын сурап билип аласыздар. Так. Анан обмен жолдору дагы бар экен. Эгерде кимиңиздердин Ош шаарында квартираңыздар болсо, бул жакта үй ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот. Баасы болсо $50,000 бааланды туугандар. Албетте эле содалашуу болот. Үй ээси дагы айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, жакшы түшүрүп берем дейт. Бул тарапта өзүңүздөр көрдүңүздөр, тандыры жана ошондой эле сарайы дагы бар. Узун турасы болжол менен бир 10-го 5 чыгып калат экен. Так, баасы болсо $50,000. Кеми болот, обмен жолдору дагы бар. Баарыңыздарга ийгилик. Шаарга жакын жерде жайгашкан, жери тегиз болгон, кенен болгон ушул даяр, чоткий 4 бөлмөлүү Полторашка түбүндөгү жер үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.